Бул комуздун эрежеси мындайраак эле коюлуп калса тик болуп калат, артка кетсе түшүп калат. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейттик борборундагы мындай окутуу мектептик жана мектептен тышкаркы мугалимдердин, ирим жетекчилеринин билимдерин жогорулатуу максатында өлкө башчысынын 2022-2027 жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны бекитүү жарлыгынын Манас, Семетей, Сейтек, Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасын окутуу жана жайылтуу боюнча токтомунун негизинде уюшулган. Бул жерде практикалык жана теориялык сабактар бар. Практикалык сабактарды айтып кетсем, Манас эпосун окутуунун жолдору менен ой бөлүшүшөт. Айтуучулук өнөрүнүн тарыхы жана табияты, Манас айтуунун ыкмалары, мектеп окуучуларды мекенчиликте тарбиялоодо Манас эпосунун орду жана ролу ушул сыяктуу темаларды камтыган. Билим берүү саясатынын багыттарынын бири улуттар аралык мамилелердин маданиятын, тарыхын, биримдигин улуттук нарк ааламдашууга жана сынарптешүүгө карабастан кадыр баркты, ар намысты, айкөлдүктү, адилеттүүлүктү жана чыдамкайлыкты өстүрүүгө багытталган. Аймактардан келген мугалимдер Манас таануу боюнча, актёрдук чеберчилик боюнча пайдалуу сабак алгандарын айтышат. Балдар сахнага алып чыккан өзүн жоготуп коюшат да. Ошол коркуу сезимин кантип жоготуш керек, бир актер чеберчиликти да окутушту, балдарды кантип даярдаш керек. Көп эле маалымат ала алдым. Керек болсо өзүбүз балдар менен чогуу чыкканда сахнага кандайдыр бир сүрдө сезими, камеранын, калыс тартоонун көз караштары турганда бала эмес, биз өзүбүздү жоготуп коебуз кээ бир учурдачы. Ошол нерсени өзүң менен өзүң кантип күрөшүш керек, ошону үйрөндүк. Ар кандай чыгармачылык иримдер боюнча биринчи жолу курс өтүүдө. Мугалимдердин айтуусунда мектептеги иримдерде атайын адистиги жок, же саат аз мугалим иштеп калат да, балдарды мелдештерге даярдоодо, сахнага алып чыгууда аксаган жактары бар. Андыктан бул окутуу иримдерди жетектеген мугалимдер үчүн да абдан пайдалуу болуптур. Эң керектүү деп ойлойм. Себеп дегенде биз азыр уюлдук телефон менен балдар көп алаксып, көркөм чыгармаларды унутуп баратат да. Биздин байыркы дөөлөттөрүбүздөн балдар артта калып бара жаткандай туюлуп атат. Ошол балдарды чыгармачылыкка кызыктыруу бирден бир изденүү мугалимдер үчүн бир чоң сабак болду деп эсептейм. Музыка сабагын окуткан мугалимдер комуз ириминде балдарды туура отургузуудан тартып, комузду кармоонун бир катар сырларын үйрөнүштү. Өзүм ушу балдар менен өткөн кандай сабак өтөм, ошо тажрыйба менен бөлүшүп атам. Эмнелерди көп сурашат, эмнелерге кызыгат аймактардан келген мугалимдер? Аймактардан келген мугалимдер ушу балдарды кандай өтөсүз, группа мененби, же бирденби, анан ушу нота мененби, нотасы жокпу деп кызыгып атышат. Азыр бизде баланын талабы биринчи орунда болуш керек. Бала нота менен үйрөнөм десе, нота менен үйрөтүшүбүз керек. Нотасы жок угуп, баягы биздин ата-бабабыздан келаткан салт бар да, ошол да өтөм десе андай, анткени биз бүт түрдө мугалимдер ошого биз даяр болушубуз керек. Бүгүнкү сабакта ошо комузда, ырдоо комузда балдарды комуз кружогуна кандай үйрөтүү ыкмаларын биз көрүп отурабыз. Керек адегенде кандай баштоо, ошондон бери жакшынакай бизге түшүндүрүп берип атат эжебиз. Көп нерселерди, жакшы нерселерди кабыл алдык. 22 ноябрга чейин созулчу бул курсту көрүнүктүү манасчылар, профессорлор жана Сейтек борборунун мугалимдери өтүүдө. Калия Карыбекова, Жумабек Ногоев, билим жаңылыктарына.